Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов баштаган делегациялар 2 октябрда кездешип, чек ара боюнча протоколго кол коюшту. Кол коюу аземинен кийинки сөзүндө Саймумин Ятимов бул протокол чек арадагы калган талаштарды чечүүгө өбөлгө болоорун билдирди. Ал эми Камчыбек Ташиев документ кыргыз-тажик чек арасы боюнча соңку чечимди кабыл алууга негиз болоорун айтты. Кеп болуп жаткан протокол эки тараптын макулдугу менен кабыл алынды жана ал чек арадагы баардык маселелерди чечүүгө негиз болуп берет деген Ташиев. Ташиев менен Ятимов өз өлкөлөрүнүн чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссияларында жетектешет. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин кезектеги жыйынында Догдуркүл Кендербаева талапкерлеген билим берүү жана илим министринин кызмат ордуна дайындоого макулдашуу үчүн президент Садыр Жапаровдун сунушу каралды. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, талапкерди президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов тааныштырып, Кендербаеванын эмгек ишмердүүлүгүнүн жана кесиптик жетишкендиктеринин негизги этаптарына токтолду. Талкуунун жыйынтыгында комитет мүчөлөрү билим берүү жана илим министри кызматына Догдуркүл Кендербаеванын талапкерлигин жактырышты. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору соңку 2 күндө 37 тест атым жайын текшерип, алардын 10-ун убактылуу жапты. Аныкталган кемчиликтерге байланыштуу жалпысынан 36 протокол толтурулуп, 588 000 сом айып пул салынды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Бишкекте тамак ашка жапырт уланган окуядан улам шаардагы тест атым түйүндөрүн жапырт текшерүүнү тапшырган. Соңку маалыматка ылайык, шаардагы тест атым түйүндөрүндө шаурмадан улангандардын саны 71 адамга жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы ооруканага 36 адам жаткырылганын, алардын арасында 10 жаштан 14 жашка чейинки 5 бала бар экенин билдирди. Алардын абалы канааттандырарлык. Ысык көлдө 9 килограмм баңгизат менен Чүй облусунун тургуну кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга Ысык көл районунун аймагында жергиликтүү тургун мыйзамсыз баңгизат сактап жүргөндүгү жөнүндө маалымат түшкөн. Аталган маалымат Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгына катталып, кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иштеринин натыйжасында шектүү Чүй облусунун 46 жаштагы тургуну убактылуу Чолпон Ата шаарында жашап жаткан жаран болуп чыкты. Кылмышка шектүүнүн үйүнө тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада жапайы гендердин өзгөчө жыты бар өсүмдүктөрү табылып алынган. Райондук соттун чечими менен шектүү 1 айга камакка алынып, учурда тергөө иштери уланууда. Бишкекте унаа дөңгөлөктөрүнөн чыккан өрт толук өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Өрттү өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жалпы 5 көчүрмөн эсеп, штаб жана кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам тобу тартылган. Мындан тышкары жерине тазалык ишканасынан 2 суу ташуучу унаа, ички иштер министрлигинен 40 кызматкер, 1 бригада жана жеке менчик 1 экскаватор тартылган. Эскерте кетсек, күн мурун 2 октябрда саат 12 чамасында Бишкектен Широкая көчөсүндө унаа дөңгөлөктөрүнөн өрт чыккан. Өрт бүгүн саат 12:48 толугу менен өчүрүлдү. Чек талап кылып байге утуп ал кызыктыруучу лотереясынын 2 этабы башталгандан берки 3 айдын ичинде катышуучулар салык чек тиркемеси аркылуу 7 миллиард сомдон ашык 5,5 миллион кассалык чекти сканерден өткөрүштү. Мамлекеттик салык кызматынан билдиргендей, бул мезгилде 45 миңден ашуун адам лотереяга жаңы кошулуп, бүгүнкү күндө катышуучулардын саны 283 миңден ашты. Лотереянын катышуучуларына утушка катышуу үчүн 6,3 миллиондон ашуун ID номер ыйгарылды.